Бүгүн 9-мартта Манас шаардык кеңешинин депутаттары кезексиз жыйынга чогулушту. Бул жолу сессия белгиленген мүнөттөн 1 саат кеч башталды. Жыйындын башында эле Манас шаардык кеңешинин депутаттар кеңешинин төрагасы Нуртилек Болотов өз каалоосу менен кызматын тапшырып, креслосун бошотту. Саламатсыздарбы? Мен Орозбек Турдубековичтен кийин мен төрага болуп келдим. 3-сентябрь күнү төрага болуп шайландым. 7 ай төрага болдум. Эң шаарда болуп аткан иштер боюнча чечимдер чыгардык. Ошонун арасынан Манас шаары болуп өзгөрүлгөн ошол мен төрага болуп шайланып, ошол именно биринчи токтомго кол койгонум ошол болду. Манас шаар болуп өзгөрүшүнө, Жалал-Абад шаар, Манас шаар болуп өзгөрүшүнө. Ошо иштештик депутаттар менен депутаттарга ыраазычылык билдирем. Эми өз калыбым менен үй бүлөлүк шарт менен байланыштуу кетип атам, төрагалык тапшырып атам. Мындан кийин шаардык кеңештин күн тартибине жаңы төраганы шайлоо жана депутаттардан турган туруктуу комиссия курамын бекитүү маселеси киргизилди. Алгач төрагалык кызматка талапкер болгон Эмилбек Сатарбаев 16 добуш, Аскат Талантуулуу 20 добуш алып колдоо таппай калды. Урматтуу депутаттар, шайлоо жыйынтыгы боюнча таныштырып турсак, эки талапкерибиз бар эле. Аскат Талант, Сатарбаев Эмиль 16 добуш, Аскат Талантуулуу Аскат 20 добуш, бир каршы. Бул шайлоо жараксыз болушу. Себеби 22-21 добуш менен шайлаш керек. Мыйзам жагы. Ортодо узакка созулган талкуу жүрүп, кайра тынуугудан соң экинчи жолу шайлоо жүрдү. Анда бир эле Эмгек саясий партиясынан Аскат Талантуулуунун талапкерлиги көрсөтүлүп, ал колдоо тапты. Ошентип 33 жаштагы Аскат Талантуулуу Манас шаардык кеңешине жаңы төрага болуп дайындалды. 35 добуш беришти, 6 бюллетень жараксыз болду. Талантуулуу Аскат 25 добуш, барына каршылуу. Талантуулуу Аскат Манас шаардык кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Бүгүнкү күндө ошол биздин Манас шаардык кеңешинин депутаттары мага ишеним көрсөтүп төрага катары шайлап беришти. Буга терең ыраазычылык айтам. Бул ишеничти актайбыз деп ишендирип кете алам. Ошондой эле мыйзамдын алдында так жана туура иш алып барабыз деп сөз берем. Бейле кетсек, Аскат Талантуулуу 1993-жылы туулган, жогорку билимдүү, кесиби боюнча юрист. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас шаары.